Бала төрөлгөндө 3 кылына турган негизги маселе. Биринчиден, кызбы, балабы айырмасы жок балалуу болдуңузбу, перзенттүү болдуңузбу? Эң биринчи тандай турган маселеңиз эмне? Бул ысым маселеси. Бизде кыргыздарга көп узун ысымдар туура келбейт. Эки мияны бир кылып коюшуңуз да керек эмес. Мисалы Мухаммад Юсуф. Ана Муха деп алат да, көбү кыскартып. Кээде ошо ата сөзү, апа сөзү кыскартылат, кличко кылып. Жок, мындайда кереги жок. Кыска нуска бизге керек аттарды тандашыбыз керек, маанилүү, жакшы. Анан кээде жаштыгында аты туура коюлуп, кыргызча коюлуп, аты туура болсо, кийин башкача кылып өзгөртүш шарт эмес. Атың ошо бойдон кала берсин. Пайгамбар өзгөрткөн эмес мындай ысымдарды. Бул биринчи маселе, туура ысым коесуз, Мухаммад, Имран, Абдуллах, Рамазан кое бересиз. Нух, Муса, Иса, Айса пайгамбардын ысымдарын кое бересиз. Бул биринчи ысым кое турган маселе. Анан кээ бирөөлөр айтат, кийим алып койсо болобу, төрөлүп аткан балага, төрөлө элек балага, бешик алып койсо болобу, бешик алса болбойт экен деген ырым-жырымдарга ишенип алган. Бул жакшылыкты үмүт кылып алып койсоң эч зыяны тийбейт. Бешигин болсо алып кое бер, кийим кечеси болсо алып кое бер, жакшы ниет. Бул эч бир зыяны тийбейт. Бул ширк, туура эмес ишенимдер. Бешик алсаң бала келет экен, балаң төрөлбөй калат экен деген нерселер туура эмес. Кыла бересиң, ала бересиң. Үчүнчү маселе акыйка маселеси. Акыйка кылышың керек. Кыз бала төрөлсө кызга жараша, бала төрөлсө балага жараша. Акыйка кылып койсоң, мүмкүнчүлүгүң болсо, бул өтө жакшы сооп иштерден болуп эсептелет. Адамдар 60ка чыгып айтпаган 3 насаатты, психологдор, мотиваторлор, кээ бир мугалимдер айтпаган эч бир насаатты, 3 насаатты бүгүн сага айтууну туура көрдүм. Биринчиден, ар бир ишиңде туруктуу бол. Кандай иш болбосун, бир иште туруктуу бол. Брус Ли айткандай, бир нерсеге машыккандан мен коркомун дейт да. Бир нерсени кайра кылган адам, бир тепкини кайра үйрөнгөн адамдан коркомун дейт. Ар түрдүү спортко күндө барган адамдан эмес дейт да. Ошол айтайын дегеним, көп бүгүн бир нерсени баштайт, таштап коет да. Стройканы баштайт, таштап коет. Бир нерсени үйрөнүүнү, англис тил үйрөнүүнү канча жолу баштады да, канча жолу таштап калды да. Таштап койду. Сен туруктуу болуш керек. Туруктуу болмойнча эч нерсе болбойт, эч нерсе өзгөрбөйт жашооңдо. Сен туруктуу болуп бир нерсени кармашың шарт. Кармашың шарт. Эч бир нерсени кайф менен кылбайсың сен. Сен өзүңдү мажбурлап кыласың. Мажбурлайсың. Настроениең барбы, жокпу? Кээ бирөөлөр бир иш айтсаң, настроениең жок. Настроениең не кереги бар бу жерде сага, Илхамды урганың барбы сенин, Сен кылышың шарт, каласаң калабасаң. Башың ооруп атабы, көпчүгүң ооруп атабы, бутуң таарышып атабы, спорт залга барышың шарт. Сен өзүң уйлап бергенсиң. Одоңда турушуң керек. Сен 60 жашка бир креслону ойлоп койдуңбу ошол жерге чыгамын деп. Сен каласаң кылышың керек. Бул биринчиден туруктуу болушуң шарт. Экинчиден, акча бакыт алып келбейт, акча эч нерсени чечпейт деп аткан адамдар же байлар болот, же өтө акчасы жок адамдар болот да. Акча кимге кереги жок? Өлүктөргө кереги жок. Өлгөн адамдарга акчанын кереги жок. Болду, алардын суроо жооп аякта. Айтайын дегеним, акча бардыгына керек бүгүн. Акча табышың керек. Адалынан бизнес кылышың шарт. Мисалы, врач болсоң, врачтан сырткары бир бизнесиң болсун, мугалим болсоң, мугалим мектебиңден жумушуңдан башка бир бизнесиң болсун, кичинекей бир көчөдө бир пранчик саткан жер болобу, айырмасы жок. Бир кошумча бизнесиң болуш керек. Ошол учурда сен мен мугалиммин, менин зарплатам аз, пара алышым керек да деген түшүнүктөрдөн жоголосуң да. Себеби сенин кирешең бар бул жерде. Адал бизнесиң барбы? Демек сен коркпойсуң акчасыздыктан. Акча болсо бул эркиндик. Миңдеген больница салып коюшуң мүмкүн, миңдеген садик салып коюшуң мүмкүн, көп жакшылыктар кылып коюшуң мүмкүн. Качан сенде акча көп болсо, акча бул мүмкүнчүлүк. Акча адамды кандай экенин ачып кое турган эле маселе. Ошондой экен, акчадан үркпөсөң, коркпосоң, акчаны кыл, акчаны бас. Акчаны бассаң, соопту дагы басып коесуң, керегинен акча кылып. Бир мечит салып койгон, канча адам кирип намаз окуса ошончо сооп жетип турат сага. Бир больница салып койгон, канча муктаж дабааланса сага ошончо сооп жетип турат. Бул экинчи акыйкат маселе, акча табышың керек. Акча менен авторитет болосуң. Үй бүлөңдө акча таппаган ордуңдагы болбойт. Акча табып турсаң, бардыгы сени угат. Аялың дагы угат, балдарың дагы угат. Бардыгы көчөгө чыгып кетет эгер акча таппасаң. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бар, бул ден соолук. Менин көзүм бар, Кудайыма шүгүр. Колум бар, Кудайыма шүгүр. Мындан өткөн миллионерсиң сен. Байлык, мындан өткөн байлык жок. Бир көзүңдү мынтип жөнөкөй эле 3 күн байлап жүргүн, не болот экен, жашооң караңгы болуп. Бир кулагыңды мынтип кататтырып жүргүн, кимден сүйлөп атат, жини болуп калайын дейсиң. Ошондуктан ден соолук кадырын бил. Бүгүндөн баштап бул дене сеники. Эгерде сен буга таза нерселерди салбасаң, правильный питанияны киргизбесең, эртең дары дармекти кризисиңе туура келет. Сен ден соолугуң бар болуп турса, мен өзүм ойлойм да. Ден соолугум жок. Ден соолугум бар учурда менин миңдеген проблемам болот. Өткөндө бир ооруп калдым.
Benim bir эле проблемам болуп калды. Миң эмес, bir эле проблемам болуп калды. Бул не проблема десеңиз, мен качан айыгам эле деп калдым да. Демек, сенин денсаулыгың чың болуп турганда миң проблемаң болот. А эгер ооруп калсаң, bir эле проблемаң болот. Бул денсаулык. Денсаулыкты жоготпо. Денсаулык таза нерселерди киргиз. Бул сеники, сенин денең, сенин телаң. Сен карабасаң, эч ким сага күйбөйт. Эч ким сени сүйбөйт. Өзүңдү сүй. Бул үч нерсени амал кылган аракетин кыл. Ошондо сөзсүз ийгилик жаралат экендешим. Аялды эч качан кордобо. Бүгүн апаларыбыз, эжелерибиз өтө көп байланышка чыгып суроосу эмне көбүнчө эрим бакпай атат, эрим таштап кетти, эрим башкасын табып алды. Бизди карабай атат. Эч кайсы кыз бойдон үйдөн чыгып кетип, мынтип ак көйнөктү кийип кетип аткан учурда мен ушул жака барып ажырашып кетсем экен, проблемага кирип калсам экен, күйөөм ажырашып кетсе экен деп ниет кылып кетпейт. Сен аманатка аласың, аманатка эч качан кыянат кылба, жоопкерчиликтүү бол. Бактылуу кылам деп алып кеттиңби үйдөн? Бактылуу кылышың шарт. Болсо эмне үчүн үйлөндүң ага? Бактылуу кылгандар миң эде толтур эле. Бирок сени тандады. Сени тандагандан кийин кийим кечек, тамак аш, бүт руханий жактан, физический жактан камсыз кылышың керек аялыңды. Багышың керек, карашың керек. Ойноп кетти, Россияга барып башкасын табып алды, башка маселелер өтө көп өткөн учуру өзүңө кел, өзүңдү жоготпо, ордуңду бил, чек арадан чыкпа. Кыздардын 3 түрү бар. Өтө абайла. Бүгүнкү учурда сен көп нерсени кыздарга арнап, девушка парень боломун деп, сүйгөнүм деп, күйгөнүм деп, ой өлүп калбасам болбойт, бул кызсыз жашай албайм, веревканы бергиле, өзүм да солам деп темалар көп атат да. Кызга, сен билесиңби, бир нерсени түшүнүп алышың керек да анык түрдө. Сен аялсыз, кызсыз жашай бересиң. Сүйүп, турмуш куруп, ажырашып же аялы өлүп калып жашап кеткендер толтура бул дүйнөдө. Сен эмнесиз жашай албайсың, сен нансыз жашай албайсың, сен суусуз жашай албайсың, сен абасыз жашай албайсың. Бирок кызсыз жашай бересиң сен. Бүгүн сен өзүңдү эч качан чөктүрбө. Эгер девушканы таштап кетсе, сүйүп калып не кылайын, устаз агай өлтүрүп коем, өзүмдү өзүм тамдан таштайм, өзүмдү асам деп аткан жигиттер кыздарга эч качан алданбагыла. Эч качан алданбагыла. Ошо сенин убактыңды алып атат, сенин эң чоң капиталың убактыңды алып атат да, подаркаңды, энергияңды, көп нерсени берип коюп атасың сен. Белек, бекчек, акча, айфон бардыгын берип атасың. Аягында келип не деп атат ал? Жок, ошобой калды, же башкага тийип кетем дейт. Болду. Ушундайлар бүгүн өтө көбөйдү. Кудайым сактасын. Кыздардын арасында мошенничество, мошенник дейбизби билбейм. Ушулар өтө көбөйдү. Эптеп айфон алмай, подарка алмай, эптеп киного бармай, эптеп тамагын жемей, ушундайлар. Бекерчи да, сааттан кечке телефон чукпайт, уйку, анан күндө жумушка баргандай көрүнгөн баласы менен жүргөндөр толтура бүгүн. Абири жок, намысы жок, кыргызчылык түшүнүгү жок, динден түшүнүгү жок, Кудайдан коркуу жок. Каалаганын башын айландырып, каалаган арам зина ишин кылып жүргөн кыздарыбыз толтура бүгүн. Кудайым өзү сактасын мындайлардан. Сен жакшы ниет менен үйлөнөм деп барасың. Колуңда гүлүң менен, жакшы ниетиң менен барасың. Ал убакытты чозот. Чозуш аралыгында сенин бардык нерсеңди алып өтөт. Убактыңды, акчаңды бардыгын. Сен нени жоготуп атасың, билесиңби? Сен өзүңдү жоготуп атасың. Ошондуктан да бул маселеде абайла, өтө абайла. Экинчи маселе бар. Чындап кыргызча тарбия алган, динден түшүнүгү жок болсо дагы сонун кыргызча тарбия алган кыздарыбыз бар. Булар көп маселеде такшалгандыгына байланыштуу, очоктон бери келбестен турмушту өйдө бийигин көргөндүгүнө байланыштуу көп маселеде кийин динди дагы үйрөнүп турмушту эптеп кетет. Өзүн кыйын сезген көбүнчө кыздарыбызда 15 жаштан жогору карай 25-27 жашка чейин өтө текебир учурлуу болот. Эч кимди тоготпой, эч кимди карабай, менмин деген заман, ошол замана кимдин замана, менин заманам болот да. Ошол учурда көп текебирлик кылып, көп өзүнөн кетип, сулуулугуна ишенип, жасама фигурасына ишенип, койгон ботокс дагы бирдекелерине ишенип, көп нерсени жоготуп коет. Ошондуктан кыздарыбызга алтын насаатым, убактыңды текке кетирбе. Сен алдап, алданып атасың. Сен убактыңды жоготуп атасың. Сен болбогон бир белек бекчегине жигиттердин көз карашына алданып калба. Сен берсең, жасама фигураңды берип атасың. Бул кайф, рахат. Акыретте тозокко азап алмашып калбасың. Ошондуктан өзүңдү жыйнап ал, өзүңө келип ал. Алкоголуңду, арагыңды, намыссыз, уятсыз кээде эркектер төшөккө уктаганда жаткан формаңды жыйыштыр. Намысыңа кел, өзүңө кел. Болбосо болбойт. Өмүр кыска, жашоо кыска. Сен тарыхта фигураң менен, красота, сулуулугуң менен эч качан эс калтыра албайсың. Сен патриот, өтө күчтүү эр азамат жигитти тарбия кыласың, же өтө күчтүү
insandın canında joldoş bolosун. Эр тандаганда адашпай эч качан ошондуктан. Же күчтүү адамды тарбия кыл, же күчтүү адамдын алдында аял болуп тур. Манас десе ким дейбиз? Каныкей дейбиз да дароо аялдын атын эстейбиз. Ошондуктан таасир алуучу эмес, таасир берүүчү бол. Урматтуу эже карындашым. Адамга керектүү, керексиз нерселер бар. Адамга эң керек нерсе биз биринчи тамак аш кылышыбыз керек, бирдеке жешибиз керек. Анан кийин кыймылга түшүштү баштайбыз. Жашай турган жерибиз болуш керек. Эки жака жете турган ат, эшек, азыр өнүгүп калды, машина, айтор болушу шарт. Сен өтө тездик менен кетесиң, качан сенде ошо үй жайың, машина, акчаң болсо токтобойсуң. Бүгүн токтобош үчүн акчаны көбүрөөк кылышың керек. Көп эркиндикке чыгыш үчүн көбүрөөк акчаң болуш керек. Ошондуктан бизнес кылышың керек. Бизнес кылышыбыз керек, бизнес аракет кылышыбыз керек. Мусулмандардын колунда акча болбогондугу үчүн бүгүн кызычуу, согуш, дүйнө жүзү келишпестиктер өтө көп болуп атат. Эгерде илим менен акчаны биз колго ала турган болсок, мусулмандар, дүйнөдө тынчтык болот. Буга мисал, буга далил мына Усмондор доору. Усманилердин журунда ызычуу болгон эмес, тартипти тең караган, христианбы, католик, буддистпи, баптистпи бардыгынан сонун мамиле кылган адилеттүүлүк дин ислам да себеби. Ошондуктан бүгүн биз илим алыш биз үчүн эмес, акча биз үчүн эмес, акыретте эле кылабыз деген адамдар сиздердин акыйдаңар ичине туура эмес. Түзөп алышыңар керек. Биздин динибиз кедей болуп көчөгө айырмасы жок жатып ал деген эмес. Арамдан байлык жылабай. Бул бар нерсе, арамдан байлык жылабай. Бирок адал боло турган болсо өнүгөбүз, аракет кыл алдыга. Ошол мынтип карап азыр шаарыбызды жогору жагынан карап кантип өнүктүрсөм экен, мекениме, Бишкекиме, Кыргызстаныма кантип кызмат кылсам экен. Мынтип ойлоносуң да, жаштар кандай болду, карылар кандай болду, 20 жылдан кийин кандай болобуз, бул темпте кетсек кандай болобуз деп мынтип ой жүгүртүп, мен эмне кыла алам колумдан? Мен бизнесмен болуп, мен стройкачы болуп, мен чачтарач болуп, мен парикмахер болуп, мен эмне кыла алам деп ар бир кесиптин өзүнө ордуга коюп, ойлонуп, колубуздан келгенин кылышыбыз керек. Кесибиң эмне? Ошого так бол, далил бол, сонун бол, красавчик бол. Ар бир ишиңде. Ошол учурда сонун өнүгүү болот. Үйлөн бойдок, үйлөнбөсөң болбойт. 90 жашка чыккан аксакалдан сурашыптыр да. Сиз эмне үчүн үйлөнбөгөн аксакал бол? 90 жашка чыгып үйлөнбөгөн аксакалдан үйлөнбөдүңүз. Мунун сыры эмнеде, же хикматы эмнеде, же жакшылык жамандыгы бар, неге үйлөнбөдүңүз десе, баягы айтат экен, үйлөнбөшүмө кээ бир себептер бар дейт. Кээ бирөөлөр орулуу деди, кээ бирөөлөр туура эмес өзүнүн түшүнүктөрү бар деди. Бирок жеке менин оюм, мен ылайыктуусун издедим дейт да. Татыктуусун издедим. Анан баягылар суроону кайра улашып, кандай болду, таппадыңызбы ылайыктуусун? Таптым дейт. Ылайыктуу аялды таптым дейт. Аял болуп тиесимби деген учурумда ал дагы ылайыктуусун издеп жаткан экен дейт да. Аялды эркекке бири-бирин толуктоо үчүн жараткан. Биз чала жандарбыз бардыгыбыз. Чекиттен болгон пенделербиз. Ошон үчүн сен идеал болсун. Идеал эркектин өзү жок, идеал кыздын өзү жок. Ошондуктан бири-бириңерди толукташ үчүн дагы үйлөнөсүңөр. Бири-бириңердин кемчилигиңерди жабыш үчүн дагы үйлөнөсүңөр. Ошондуктан айтарым, үйлөн. Эрге тийбе, 30га чыгып эрге тийбегендер бар. 25ке чыгып эрге тийбегендер бар. Сен жашоодон үмүтүң эмне өзү? Ойлоп жаткан акчаңбы? Акчаны да табасың, бирок зеригесиң кадимкидей. Сен үмүт кылып алба, ойлонуп алба, баягы миллион акчанын үстүнө уктаймын деп. Жок, андай болбойт. Аялдын бактысы баласын кучактаган учурда. Мындан өткөн аял үчүн бакыт жок. Ошондуктан айтарым, эрге тий. Бойдок жигит үйлөн, болбосо болбойт. Үйлөнүшүң шарт. Ар кандай себептерди өзүңө себеп кылып алба, үйлөн мекендешим, үйлөн. Азаптардын азабы бул түрмө. Адамбы, жаныбарбы айырмасы жок. 1 жыл эмес, 10 жыл эмес, 3 күн түрмөдө отурсаң, не деген абалга түшүп каласың адам. Мураларда карасаңыздар, биз адамдар көп маселеде эркиндикти каалайбыз. Акча маселесинде эркиндик, турмуш маселесинде эркиндик, көп нерседе эркиндикти каалайбыз. Бирок биз кимдерге эркиндик бере алдык? Үй бүлөбүзгө, жакындарыбызга, бир туугандарыбызга түрмө жашоосун берип койгон жокпузбу? Бул коенектер, кулак узун эчкилер, бул маселеде ойлонуш керек, ойгонуш керек, мекендештерим. Буга карасаңыздар, Аллах Тааланы жараткан кереметтердин бири ушундай чоң телага, төө кушук деп коебуз, кичинекей моюн, кичинекей башты берип койгон. Байкасаңыз, ушундай чоң тела, бир казан эт,
ушундай керемет нерселерди жараткан. Түрү менен жаш балдар менсинде мынандай планеттарын жараткан. Ар бир нерсе максат менен жаралган. Сени менин максатыбыз барбы жокпу? Бул маселелер ойношубуз керек экендешип. Адамга керектүү, керексиз нерселер бар. Адамга эң керек нерсе биз биринчи тамак ашты кылышыбыз керек, бирдеке жешибиз керек. Анан кийин кыймылга түшүштү баштайбыз. Жашай турган жерибиз болуш керек. Эки жака жете турган ат, эшек азыр өнүгүп калды, машина айтор болушу шарт. Сен өтө тездик менен кетесиң, качан сенде ошол үй жайың, машина, акчаң болсо токтобойсуң. Бүгүн токтобош үчүн акчаны көбүрөөк кылышың керек. Көп эркиндикке чыгыш үчүн көбүрөөк акчаң болуш керек. Ошондуктан бизнес кылышың керек. Бизнес кылышыбыз керек, бизнес аракет кылышыбыз керек. Мусулмандардын колунда акча болбогондугу үчүн бүгүн кызычуу, согуш, дүйнө жүзү келишпестиктер өтө көп болуп атат. Эгерде илим менен акчаны биз колго ала турган болсок, мусулмандар, дүйнөдө тынчтык болот. Буга мисал, буга далил мына Усмандар доору. Усманилердин учурунда язуучу болгон эмес, тартипти тең караган, христианбы, католик, буддистпи, баптистпи бардыгынан сон мамиле кылган адилеттүүлүк дин ислам да себеби. Ошондуктан бүгүн биз илим алыш биз үчүн эмес, акча биз үчүн эмес, акыретте эле кылабыз деген адамдар силердин акыйдаңар ичине туура эмес. Түзүп алышыңар керек. Биздин динибиз кедей болуп көчөгө айырмасы жок жатып ал деген эмес. Арамдан байлык жылабай. Бул бар нерсе, арамдан байлык жылабай. Бирок адал боло турган болсо өнүгөбүз, аракет кылалыга. Ошол мынтип карап азыр шаарыбыздын жогору жагынан карап кантип өнүктүрсөм экениме, Бишкекиме, Кыргызстаныма кантип кызмат кылсам экен. Мынтип ойлоносуң да, жаштар кандай абалда, карылар кандай абалда, 20 жылдан кийин кандай болобуз, бул темпте кетсек кандай болобуз деп мынтип ой жүгүртүп, мен эмне кыла алам колумдан? Мен бизнесмен болуп, мен стройкач болуп, мен чачтарач болуп, мен парикмахер болуп, мен эмне кыла алам деп ар бир кесиптин өзүнө ордуга коюп, ойлонуп, колубуздан келгенин кылышыбыз керек. Кесибиң эмне? Ошодо так бол, далил бол, сонун бол, красавчик бол. Ар бир ишиңде. Ошол учурда сонун өнүгүү болот.